Алла Таала коноктой турган жакшы бенделерине даярдап койгон жайды бул бейиш. Хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис кудусте мындай дейт: мен салих бенделерим үчүн бейиште ушундай неаматтарды даярдап койгом. Эч бир көз аны көргөн эмес, эч бир кулак аны уккан эмес, эч бир жүрөккө анын кыялы да келген эмес дейт да. Сиз азыр бардыгыбыз бир кыялданып коелучу. Бейиш ушундай болсо керек деп укмуш, фантазия кылдык да, андан да укмуш да. Бейиште Алла субханаху ва таала мөмөлөрү мындай. Кыска айтайын. Bir alma жедиңизби? Экинчи алманы жесеңиз андан даамдуу, үчүнчүсү андан даамдуу кете берет ушинтип. Ардыгы бирдей эмес да. Неаматтын рахаты көчөйүп кете берет. Бейишке киргендерге жарыя кылат. Түбөлүктүү жашайсыңар, силерге өлүм болбойт дейт. Мынакей бейиш ушундай. Түбөлүктүү ден соолуктасыңар, оорубайсыңар дейт. Бейиште оору жок туугандар. Түбөлүктүү жаш болосуңар, карылык жок дейт. Бейиште карылык, тырыш-пырышкан андай жок вообще. Жана силерге берилген неаматтар ал эч качан түгөнбөйт дейт. Аякта банкрот, инфляция деген болбойт.